Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү онлайн сабагыбызды сиздер менен мен Кымызай Абдурайымовна алып барам. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балыктан тамактарды даярдоо технологиясы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты бүгүнкү сабакта балыктардан ар түрдүү тамактарды даярдоону, балыкты жылуулук менен иштетүү ыкмаларын жана бышыруу убактысын туура аткарганды билебиз. Мындан сырткары балык тамактары менен берилүүчү гарнирлерди жана чыктарды даярдаганды үйрөнөбүз. Өзгөчө тамактардын чыгыш нормаларын, берилүү температурасын жана жасалгалоону үйрөнөбүз. Тарбиялык максаты сабагыбыздын окуучуларды инвентарга, идиш аякка, таарага, сырыёлорго сарамжалдуу жана жоопкерчиликтүү мамиле жасоого, эмгек коопсуздук талаптарын сактоого, коллектив менен иштөөгө, эмгекти жана кесибин сүйүүгө тарбиялоо болуп эсептелинет. Өнүктүрүүчү максаты окуучуларды чыгармачылык, көркөм жана кесипкөйлүк сезимин куруу кыялын ойготуу болуп эсептелинет. Балык тамактарын даярдоодо эң алгач биз балыктын сапатын текшерип алышыбыз керек. Балык сапаттуу болсо, андан биз сапаттуу тамактарды даярдай алабыз. Эгер балыгыбыз эскирип калган, туруп калган балык болсо, андан чала фабрикат алганда деле филе таза алынбай, формасы жакшы сакталбай, тамактын сырткы көрүнүшүнө, ошондой эле даамына жана жытына таасирин тийгизет. Биз балыктын сапатын кантип текшеребиз? Эң биринчи балыктын көзү тунук болушу шарт. Андан кийин терисин басканда балыктын эти кайра калыбына келүүсү керек. Бакалоору кызыл болуп, андан мындай жагымсыз жыттар сезилбеш керек. Балыктын сыртында былжырдуу катмар болбош керек. Жылмакай таза, жаңы болуп көрүнүп турусу керек. Албетте балыктарды иштетүүдө биз жабдыктарды жана шаймандарды колдонобуз. Аларга мисалы параконвектомат азыркы учурда, кууругуч меш, электр плитасы, ар кандай мискейлер, ар кандай өлчөмдөгү мискейлер, тууроочу такталар, бычакты маркировкаланган, табанын түрлөрү жана эт туроочу механизмдер керек болот. Бул жабдыктарды колдонууда, бул шаймандарды колдонууда сөзсүз түрдө алардын колдонуу көрсөтмөлөрүнө, эмгек коопсуздугуна, санитарияга көңүл буруубуз абзел. Албетте балыктардан буларды кууруп, кактап, сууда бышырып, кууруп, ар кандай тамактарды даярдаса болот. Ал эми бүгүнкү биз сабагыбызда сиздер менен судак, сёмга, форель балыктарын колдонуп жасоого мүмкүн болгон гриль табадагы балык тамагын даярдайбыз. Бул жерде балыктардан, мисалы үчүн, аларды ошо алгачкы иштетүүдө, жылуулук менен иштетүүдө ар кандай салмактарын жоготушат. Калдыктар чыгат, мындайча айтканда. Эгер мисалы үчүн бүтүн балыкты алгачкы иштетүүдө, мисалы үчүн 35% коромжуга учураса салмагы, майда чала майда кесимде тамактар даярдасак, анда 33%га чейин калдыктар чыгат экен. Эгер биз ошол эле балыктарды сууга бышыра турган болсок, 20% салмагын жоготот. Ошол эле балыктан биз кууруп бышыра турган болсок, 18%га салмагын жоготот экен. Демек, кууруганда салмагы бир аз болсо дагы азыраак коромжуга учурайт. Бүгүнкү биздин жасай турган тамагыбыз же тамактын аталышы бул гриль табадагы балык. Ал үчүн бизге балыктын стейки, бул даяр чала фабрикат 300 грамм өлчөмдө керек болот. Кесүү ыкмасы атайын стейк бышыруу үчүн кесилген.
жылуулук менен иштетүүнүн түрү. Мында биз кууруп даярдайбыз. Бул балык стейкин даярдоодо маринад колдонулат. Маринад үчүн балыктын татымалы, лимон ширеси, өсүмдүк майы, туз, анан жаңы розмарин керектелет. Булардын бардыгын аралаштырып, чык даярдап, маринад даярдап, анан балыкка сүйкөлүп, даамын сиңирип алгычакты 10-15 мүнөт тыныктырылат. Балыктын куурулгандан кийинки салмагы 225 грамм болот. Бул бир порция тамак үчүн керектелген салмак. Гриль табадагы балыктын жанына каймак сыр чыгы жана салат микс 50 граммдан берилет. Жалпы чыгышын алсак 325 грамм болот. Айта кетчү нерсе, бир порция тамакка балыкты бул жерде 225 грамм алынып атат. 100 грамм, 110 грамм ушундай өлчөмдө дагы алса болот. Бул сөзсүз 225 граммда алыш керек деген нерсе жок. Даярдоо технологиясына токтолсок, бул маринадталып тыныктырылган балык ысытылган май сүйкөлгөн гриль табада 150-160 градус Цельсий температурада негизги ыкма менен эки жагы тең алтын түскө келгичекти куурулат. Кууруу учурунда биз табага розмаринди дагы салсак болот. Ал балыкка жагымдуу жыт берет. Куурулган балык грилдин сапатына коюлган талап сырткы көрүнүшү, стейк өз формасын сактап, жарылбай бышуусу шарт. Даамы жана жыты, куурулган балыктын даамы жана жыты болуусу керек. Өңү стейк алтын түстө болот. Консистенциясы жумшак жана ошол эле учурда ширелүү болуусу керек. Ал эми каймак сыр чыгынын даярдалышына, технологиялык картасына токтоло турган болсок, каймак сыр чыгын даярдоодо бизге 10% кам каймак, каймак сыры, жууган май, биринчи сорттогу буудай уну, туз, тоголок кара мурч керектелет. Бул жерде бардык канча өлчөмдө керектиги көрсөтүлгөн. Чыктын чыгышы 50 граммды түзөт. Каймак сыр чыгынын даярдоо технологиясына токтолсок, чык үчүн унду жууган майда ачык алтын түстө жеңил кууруп алабыз. Эң алгач ага кам каймакты куюп, каймак сырын кошуп кайнатабыз. Туз, мурч кошуп, даамына келтирип, анан бир аз коюулангычакты дагы кайнатабыз. Бирок бул каймактан даярдалгандыктан көп кайнатууга болбойт. Сөз консистенциясына кароо керек. Эгер коюуланып, көбүрөөк кайнатып коюуланып кеткенде сырткы көрүнүшү дагы бузулат. Ал эми каймак чыгынын сапатына коюлган талапка токтолсок, бул каймак чык идишине салынып берилет. Даамы жана жыты каймактын, сырдын керектүү өлчөмдө туздалган даамы, өңү крем түстүү болот. Консистенциясы биртектүү, бүртүксүз масса болуусу шарт. Ал эми бул гриль табадагы балык тамагына биз көптөгөн гарнирлерди берсек болот. Ар кандай жашылчаларды гриль табада кууруп берсек болот. Куурулган картошка, какталып бышырылып, анан какталып бышырылган картошкаларды, ошондой эле күрүч, аз демделип бышырылган күрүчтөрдү, десерттик жашылчаларды берсек болот. Албетте анан бүгүнкү технологиялык картада бул микс салаты берилген. Микс салатынын ордуна мына жогоруда айткан бир нече гарнирлердин түрүн колдонсоңуздар болот. Микс салатын даярдоо үчүн микро ашкөк,
салат жалбырактары, шпинат, черри помидору, руккола, өсүмдүк майы, туз, майда кара мурч, лимон ширеси керектелет. Салат жалбырагын, микро ашкөктөрүн биринчи тазалап, саптарын кесип, жууп, кургатып алабыз сөзсүз түрдө. Черри помидорун болсо тазалап, мундагын жууп, кургатып, кесип алабыз. Кескенде черри помидордун ортосунан бөлүп эле, тең экиге бөлүп эле кесип алабыз. Бул микс салаттын мындай жалбырактар болгон үчүн көлөмү абдан чоң көрүнөт. Ошон үчүн жалпы граммы бизге 50 грамм эле керектелинет. Даярдоо технологиясына токтолсок, тазаланып, алгачкы иштетүүдөн өткөн салат жалбырактарын, черри помидорун, май, туз, мурч, лимон ширеси кошуп, аралаштырып, анан даярдалат. Бул эң жөнөкөй. Муну көбүнчөсү гарнир катары эмес, кооздук катары үчүн дагы берсе болот. Микс салаттын сапатына коюлган талап: сырткы көрүнүшү жеңил, үймөк түрүндө тарелкага салынат. Өңү кошулган азыктардын өңү түсү сакталуусу керек. Жыты, жаңы жашылчалардын жыты, консистенциясы жалбырактар жаңы, кыртылдап, помидор ширелүү, жумшак болуусу шарт. Бир аз лимон ширеси кошулгандыктан кычкыл даамданып турат. Анан ушу жашыл жалбырактардын даамы берилет. Берүүдө бул экинчи тамактар негизи эле, бардыгы эле экинчи тамактар 65 градус Цельсий температурада берилет. Табактар сөзсүз ысытылып, тарелкалар, табактар же ысытылып, анан ошолордун үстүнө коюлуп берилүүсү керек. Бул даяр тамакты сактаганга болбойт. Даярдалышы менен кооздолуп берилет. Чыкты жанына өзүнчө идишке салып же үстүнө куюп берсек болот. Гарнирди деле жанына же балыктын астына коюп, ошол идишке ылайыктап, кооздоп, чыгармачылыкты колдонуп, аябай чыгармачылык менен жакшы жасалгап берүүбүз абзел. Бул жерде мен сиздерге атайын 4 түрдүү берүүнү көрсөттүм. Ал эми сиздер жасаган тамакты берүүдө сиздердин дагы чыгармачылыгыңыздарды көрөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.